Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен үй шартында өтө жөнөкөй, бат даярдалуучу жана аябай даамдуу картошканан котлет жасаганды көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Видеобузду соңуна чейин көрүңүздөр. Алгач суга кайнатылган картошканы майдалап эзип алабыз. Андан соң үстүнө бир жумуртканы чагабыз. Бир чай кашыкта туз жана мурч кошобуз. Балдарыңыздар мурч кошулган жей албаса, кошпой койсоңуздар да болот. 3 тишче сарымсакты майдалап туурап кошобуз. Баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Аралаштырып алган соң бир аз алып, видеодогудай кылып тегерек формасына келтиребиз. Аны бир жумурткага бөлөп алабыз. Андан соң унга бөлөбүз. Баарын ушинтип жасап алабыз. Эми кызып турган отто орто температурада 2 бетин бышырып алабыз. Мына биздин котлеттерибиз даяр болду. Өтө жеңил даяр болот, ошондой эле аябай даамдуу болуп пышты. Тамагыңыздар таттуу болсун. Мына ичиндеги бөлүп көрсөттүм. Бул азыктардан бизде 10 дана чыкты. Башында ооз тийип койдук эле. Сиздер да жасап көрүңүздөр, лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар. Ошондой эле каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.